Какой приятный сюрприз. Какой же ты подлый человек. Так. Сен ошондо сүйгөнүң үчүн келдиңби? Мен барын билем. Лотерейни сен уюштуруп атканыңды, Исанжарды дагы сен подстава кылайын деп атканыңды. Серьезно, что ли? Билсең жакшы экен. Эртең ыйлактап, Санжарым гана дебейт экенсиң да. Санжар сага эмне кылды? Мага эч нерсе кылган жок. Болгон адамдарга жагып туруп алды. Түшүнөсүңбү? Мага айырмасы жок. Санжарбы, башкасыбы. Болгон ушу аудиториясы бар адам керек болчу. Сен билесиңби? Ушул лотереймен сен канча адамды алдып атканыңды? Менби? Балким өздөрүн алдып атышат. Эмелестет, 5000 сомго чоң үй утуп алам деп атышат. Аны акыл бар адам жасайбы? Жок. Бул ошондой блогерлердин, вайнерлердин артынан жүргөн адамдарга чоң сабак болот. Мен сага бир жаман жаңылык айтайынбы? Санжардын бул лотереяга такыр тиешеси жок. Бирок жооп берген келгенде Санжар жооп берет. Анткени ал досторун жана сени куткарып калам деп контрактка кол койгон. А мен 20 000 билет саттым. Болгон ошол мен берген маалыматты элдерге таратып атат. Санжардын бул жакта тиешеси жокпу? Конечно. Конечно, жок. Эмне алды ушундай идеяны ойлоп табыш, ишке ашырыш? Анын месине келбейт. Анын деңгээли башка. Ушундай беспонтовый видео, вайндарды тартып эле жүрөт ал. А идея менен акча меники. Сен ушунчалык ачкөзсүңбү? Мен сени башка адам экен деп ойлоп жүргөм. Эх, Сабина, Сабина. Мен айтпадым беле, адамдарга ишенбе деп. Даже мага. Хотя мага ишенсе болот. Какие люди! Эмне келе күн башкача болуп атат десе, звездалар келип калган турбайбы, Чем обязана? Сен жардам керек. Дагы эмне болуп кетти? Санжар сени да таштап кетти. Эфирге чыгасыңбы же болбосо мамилеңердин калп экени билинип калып, эмне кыларыңарды билбей калдыңарбы? Санжарды подстава кылган жатышат. Санжардыбы? Же Санжар 20 000ден ашык адамдыбы? Мен баарын билем, алтыным. Баарын билсең анда жардам бер. Санжардын бул жакта эч кандай тиешеси жок. Ал билбей эле кол коюлуптур. Тиешеси бар. Мен бүт документтерди карап чыктым. Менде Санжардын буга тиешеси жок экенин далилдеген документтер бар. Ошону элге жайылтыш үчүн сенин жардамың керек болуп атат. А мага кандай пайда? Мен Санжарды башынан жактырбайм. Сен аны билесиң. А эгерде жардам бергенге себеп таап бере турган болсоң, таап бер анда. Мен сага бир чоң себеп айтайынбы? Айт. Санжар экөөбүздүн мамилебиз калп. Бул болгону бизнес. Аны мен иттак эле билем. Азырынча сен. Бирок Санжарды сактап калган жардам берсең, буну баары билет. Менде бардык документтер бар. Кандай шарттар менен, канча суммага макулдашкан баары бар. Демек документтерди берип коюп, мунун баары калп. Бизди көрө албаган адамдар жалган жала жаап атат деп анан ситуациядан акырын чыгып кетесиңер да. Жок. Керек болсо өзүм берүүңө келип баарын айтып берем. Келиштикпи? Сен кандай нерсеге макул болуп атканың менен ишиң жок, Башыңды көтөрүп баса албай каласың.
А мага го баары бир, мен аябайм. Болгон нерсени болгондой чыгарып берем. А Санжардын карьерасы ушу менен бүттү деп эсептей берсем болот. Эми түрмөдө жаткыча карьерасы жок жүргөн эле жакшы да. Ошондо келиштикпи? Кандай жардам бере алам? Могу флешканын ичиндеги маалымат баардыгына жетиш керек. Хорошо. О, Санджарио, как настрой? Нормально? Ну, выглядишь хорошо, мне все нравится. Давай, красиво, аккуратно, четко проведи, без лишней информации, без лишнего текста. Понял? Все, пойдем, нас уже ждут. Тоқтысыңар? Сілер Эмаком компаниясының жаңа акциясын ұқтыңарбы? Оға элексиңерби? Қызықсыңар го? Эмаком компаниясы жаңа акция жариялады. 36 айга рассрочка кылып, плюс үстүнө бытовой техника кошуп берет экен. Жаңы батирлүү болуп, үйүңүздө стиральный машина, холодильник жана газ плита болгонун кааласаңыз, анда шу номерлерге чалыңыздар. Лично Суликтин атынан чалып атам десеңер, скидка кылып берет. Шашылгүлө. Эмаком компаниясы. Ийгиликке чогуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эми экранга жакыныраак отурабыз. Анткени биздин башкы приз ойното турган убакыты келди. Здравствуйте, дядя Саша. Здравствуйте, девчонки, вы куда? Уже рабочий день закончился. Да я сумку забыла. Я быстро, можно зайду Я и вас не выйду? могу пропустить. Ну, пожалуйста. Я очень быстро. Ну ладно, проходите. Я с Только подругой. быстрее. Можно, да? Хорошо. Спасибо. Так, түз эфир жигиттер унутпаңыз. Жап эшикти, түз эфир болуп атат. Медербайке, машинаңызды алып кетип атышат эвакуатормен. Калпайтпачы, каяктагы эвакуатор. Ой, эмне калпайтмак элем, чыксаңыз болуңуз, батыраак жетишпей каласыз. Жигиттер карап турулачы биякты. Бери кетчи. Эсче, могу кнопканы басып коюңуз макулбу? Бар батарейкасы тоңуп калыптыр. Силерге кызык болду? Мага деле кызык болду. Анда эмесе обратный отчет баштайлы. 10, Может, могу жака? Ой, жок аяк. 8, 7, 6, 5, 4, Может, попробуем? 2, стоп. Барабанная дробь. Санжардың бұл лотереяға такыр тиешеси жок. Бирок жооп бергени келгенде Санжар. Что происходит? Анткени ал досторун жана сени куткарып калам деп контрактка кол койгон. Получилось. А мен 20 000 билет саттым. Выключи камеру. Санжардын бул жакка тиешеси жок. Конечно. Конечно, жок. Гениалдуу ушундай идеяны ойлоп табыш, ишке ашырыш. Анын эсине келди. Анын деңгээли башка. Блин, что делать? Сабина чалып атат. Алло. Алло, Султан. Флешка ордуна батыраак кире бергиле. Все, киргиздим мен. Киргиздим. Батыраак. Алло. Ну что, ты узнал, что там случилось?
ачпай атат го бияк. Жабык экен. Да в смысле, сломай эту дверь и все, в чем проблема? Я перезвоню. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ты Жанат? Ну я. А что случилось? Оперуполномоченный майор Эркиндиков. Вы подозреваете в мошенничестве особо крупных размерах. Да нет, это ошибка какая-то, наверное. Виктор. Мужики, вы что, вы ошибаетесь? Баш мортач. Вы не того поймали вообще? Бүгін белгілүү блогер Санжар Аскаровты жананын жардамчыларын түз эфир учурунда милиция кызматкерлери кармап кетишти. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Санжар Аскаров алдамчылыкка шектелүүдө. Азыркы учурда 1-Майыр райондук милиция бөлүмүндө сурак берип жатышат. Окуянын жүрүшү менен биз тааныштырып турабыз. Бирок Адик чын-чынына келгенде бирден башыбызда чыкпай калды да. Айтпай. Чото походу бир кара тоокду алып туруп союп кан чыгарып тастайт окшойбуз да өзү. Сен могул үйгө эле көчүп келиш керек Кудай Бат-бат кирип сактасын. чыгып турганычы. Кудай сактасын досум, кой. Бирок мынчалык нерсени эч ким көрө элек болуш керек деп ойлойм. Как ты? Жанга освобожденный. Капитан келишип калыптыр го, 3 күн отуруп. Таң көткөнсүң бе? Жуунуп алчы. Кантип чыгардыңар? Эми сен бизди кантип чыгарсаң, сен деле ошондой эле чыгардык. Тамаша. Серьезно, айтып эле койсоң болмок. Как-никак с 1 класса вместе. За все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Токтотчу бригаданы. Чын-чынына келгенде Сабина жок болгондо чыкпай калат дейт. Сабина жардам берди. Плюс ко всему Сабина Жанаттын сүйлөшкөн жаза болбогандай явно уже сасып жата берет экен да дальше. Сухари ташить элеп койгон да. Кимдин идеясы айтып койчу. Адиктики. Бирок буга таң калып атам мен. Чаначка бир күн айттым мен. 5 мүнөт ичинде бир вайн жазып койчу деп. Ошону жазбай, бирок 1 секундта каяктагы гениальный идеялар келип калат да, болчу. Молодец. Ченче. Милиция кайдан пайда болду? Эми оягы өзүбүздөн болсун. Как-никак тагам начальник го. Каяктан эле ушундай тага бага жезде безде ака-укаларың чыгып берет ушундай жерлерден сүйлөгөн. Нормально сүйлөсөң. Эми айтып атпайбы просто. Бул биз тарапта южный система деп коет. Любой момент бир звонок, ака-ука тага-пага жезделер жардам берет да досум. Нужный орунда отурат. Ака чай ичебиз деп коюп жүрө бересиң. Эми баары бүттү. Карыздарыбыз деле жок. Бир жакшы жашайлы эми. Тынч. Же кайра вайн тарталы. Токтотчу. Бүгүнчө хотя бы токтоп турчу вайнды. Бүгүн просто Санжардын важный иши бар. Түн жарымда кандай иш бар? Эми айтып атам го, важный сүйлөшө турган сөздөр бар. Экөөбүз жылы берели акырындап. Каяка барасың? Эми бас дегенде баса берсең көп сүйлөй бербей. Сен дагы кыйратасың да бас. Сабина, билесиң да Санжар кичине турмуздар өзүң движение кыла бер. Болду, макул. Анжик эртең площадкада көрүшөбүз. Пожалуйста, жуунуп алчы, ана кийимди алмаштырып койчу.
Азыр эмне, шаурма жейбизби? Мына жакта месте барбы дагы дос? Бай эле 2 килограммды урдуң. Ошондо сен мени чыгардың да. Мен жардам бердим. Демек мен сага карызым бар. Ооба. Карызыман кантип кутулсам болот? Ойлонуп көрүш керек. Бирок карызың чоң. Анысы бар. Не десем? Инстаграмыңа менин сүрөтүмдү киргизип, мен сени сүйөм деп жазасың. Ошол элеби? Хотя башка каалоом бар. Айта бер. Сен үйүңө чакырасың. Мурдагысында үй алгам. Бирок бунусунда кенен отурам. Ошондо сени апама ким деп тааныштырам? Девушкамды билбейсиңби? Если ата-энеси мени тааныштырса, значит отношения серьезные. Да? Sen bulmuşsun çarığı çok düğünün Gün nurunday mağa gülgünün Canım kanday bakıt birge ömür sürgünüm Tilegi bir bizim bölünün Реклама. Bitpeyt de reklama. Жүнчө өзүңдүкүн менен ойнобойсуңбу? Эми реклама бүткүчө ойноп турат, жөнтөр эмне болуп атасың? Ушул менен бүгүнкү берүүбүздү Жок болсо жөн эле отур. токтойбуз. Алдыда Урмат Борченовдун Түнкү маек шоу программасы түз эфирде уланмакчы. Экрандан алыстабаңыздар. Программабызды улантабыз. Бүгүн биз Санжар жана Сабинаны ачык маекке тарттык, тактап коелу. Ошондо эгер мен туура түшүнгөн болсом, буга чейин экөөңүздөрдүн мамилеңиздер калп болчу. Ооба. Азыр болсо чын деп жатасыздар. Ооба. Ошондо калппы же чынбы? Кайсынысына ишенишибиз керек? Чын эле. Бирок ишенгеси келбесе, эч ким ишенбей эле койсун. Ошол калп деген укканда сиздердин күйөрмандык кылган, сүйүүңүздөргө ашык болгон, суктанган инсандар аябай нааразы болушту. Биз баарын түшүнөбүз. Албетте кечирим сурайбыз. Бирок ар бир адамдын өзүнүн жеке жашоосу бар да. Анан адамдар өзүнүн жашоосуна көбүрөөк көңүл бурса, башка бирөөнүн жашоосуна киришпесе, ал адам көбүрөөк бактылуу болот го деп ойлойм. Нааразы болуп эле тим болбой, дароо сиздерден отписка алгандардын саны дагы арбын. Азыр учурда токтобой эле отписка болуп атышат. Бул нерсени токтотуш үчүн сиздер бир нерсе кылып атасыздарбы? Жок. Эч нерсе кылбай элебиз. Эмне үчүн? Ошончо аудиторияны укмуштуу мээнет менен чогултуп алып, эчтеке кылбай атасыздар. Билесиңер, мен бир нерсени түшүндүм. Орусча айткандай, каждый отвечает за свои действия. Подписчиктерибизге эмнени үйрөтөбүз, кандай пайда болобуз. Эгер пайдабыз жок болсо, бул нерсени тыштап эле коюш керек. Бирок мен пайдалуу жол тапсам, я вернусь. Бирок билесиздерби, экөөңүздөрдүн окуяңыздардагы эң өкүнткөн, эң ич күйдүргөн нерсе бул предложениянын дагы калп болуп калганы болду. Себеп дегенде эл суктанган, күйөрмандык кылган укмуштуудай предложение баа бериш керек. Абдан сонун болгон. Идея сизге тиешелүүбү? Жок, ал идея меники эмес. Бирок чын жашоодо мен предложение кылсам, такыр башкача кылмакмын. Мисалы түз эфирде адамдардын көзүнчө баарды карап турса, мен оюмча бул романтично. Санжар, биз түз эфирдебиз. Миңдеген көрөрмандар көрүп жатат. Сүйгөн кызыңыз жаныңызда. Эмне тоскоолдук болууда? Гүл жок. Ошол элеби? Ал маселе эмес. Спасибо, друзья. Всем оставаться на своих местах. Кыздар, балдар, особенно кыздар, ичиңер күйбөсүн.
Окуйне мына өкүндө чаалды суроктоп. Бизге шоу кылганга жардам бергиле. Бүгүн менин досум предложение кылат. Балдар, силер да мындай катуура кара. Сабина, мен биринчи жолу сага предложение кылганда ал баары по сценарию болчу. Бирок азыр чындап эле я начинаю свою жизнь с чистого листа. И хочу, чтобы ты свою оставшуюся жизнь разделила со мной. Ты будешь моей половинкой? Сабина, мен сенин ордуңда болгондо ойлонуп көрөт элем чын эле. Ты выйдешь за меня? Мына ошентип биз Санжар Сабинанын Love Stories'ine күбө болуп отурабыз. Урматтуу достор, 2 жашка бакыт тилейли. Жана программабызды жыйынтыктайбыз. Сүйүү планетабызды сактап калат. Сүйгүлө жана сүйүктүү болгула. Я байбише. Эми точно тойго даярдана берет окшойбуз. Bir özün жүрүктү элеген ойлор сени менен сени менен мен асмандан жамгырдай себелеген сага